Кандайсыңар? Өткөндө мен психологко бардым. Анан барганда ушунчалык аябай таң калдым да, анткени 1,5 саатта эле баягы менин өзүмдүн подсознанияда турган баардык мындай проблемамды чыгарып берип койду да. Мен анда сатуу боюнча жакшы сатуу болбой жатат, продажа боюнча деп баргам да. Анан максат коюу боюнча баргам, именно ошо цель коюп, максат коелу чогуу депчи. Анан максат койгондо дагы ошо биз туура максат коюп, баягы ошону деталдаштырууга өттүк. Андан кийин жана сатууда эмнеге сатуу болбой атат, ошону аныктап чыгарды да. Анан мен сатууда эмнеге сатуу болбой атат десе, мен мисалы үйдөн отуруп иштегенде бир жер чачык болуп калса, мен дароо ошол жака энергиям слив болуп кетет экен да. Баягы 2 бала менен жыйнасаң кайра чачылат, 2 кичинекей балам бар. Бирөөсү 2ге чыгат буюрса, бирөөсү 4тө да. Бирок все равно алар баягы ойногулары келет, оюнчуктарын чачкылары келет. Анан плюс еще бул жактан жумуш, анан ал жактан жетишпей атам деп баягы ар кандай бир ойлор болгон үчүн сатуу, телефондон сатуу продажа кылып атканда мен ошол жакты көргөндө эле мен уже ички абалым бузулуп калып атат да. Анан ошону айтсам, психолог деген сен кичинекей кезиңде кандай үйдө жашадың эле деп баягы мындай тактаган суроолорду берип атты да. Анан ал жактан мен эме дедим да, баягы эми кичинекей кезде, баягы 4 жашымда менин ата энем ажырашып кеткен. Анан биз ошо тайэжемдин үйүнө барганбыз да. Бирок тайэжем менен апам экөө ошо магазин бар эле. Ал жакта ошол Көк Жар конушунда мындай эч кимде андай магазин жок болчу. Ошол кезде эч кимде андай эме жок болчу. Бүт мындай ошол жактагы даже соседний көчөдөгүлөр дагы, кошуналар дагы бизге келип эмне кылышчу, соода кылышчу. Эртең мен почти 6-7де ойгонушуп, кечки саат 12-1лерге чейин мындай иштешчү да. Анан албетте баягы үй жумушунда баягы үй кожойкелер үйдө отуруп, мындай кандай десем, шашпай, тамак жасап, шашпай бир үйдүн уютун создавать эткенге убакыт деле болгон эмес да. Көбүнчө магазинде убакыттар болгон. Бирок это не значит, что үй аябай чачык болчу, үй жыйналып эле таза эле болчу. Бирок ал нерселер көбүнчө биздин мойнубузга калып калчу. Анан ошондон менден бир эме калып калган экен да. Кандай десем, үй жыйналбай калган убакта, кичине эле жыйналбай калган убакыт болсо, мага бир баягы ата эненин ажырашып кеткендеги сезимдер, атаны сагынган сезимдер, анан баягы кандай десем, өзүбүздүн үйүбүздөн ажырап, биз уже башка тайэжемдин үйүнө барып жашап калдык. Ооба, тайэжебиз роднойдой, бирок все равно өзүмдүн какой-то бир уютный уголок болбогонго, өзүңдү уверенно сезбегенге менде ошо бирөөнүн үйүндө жүрөм деген сыяктуу бир сезимдер болот экен да. Азыр ойлонуп көрсөмчү. Анан аябай таң калдым, ошого мындай раздраженный болуп калат экенмин. Ошону чыгарганда мен аябай таң калдым да. Эмне максатта айтып атам, баягы биздин бирдемсеге биз раздраженный болуп атсак, ошонун түпкүрүндө башка нерсе жатат экенин билишибиз керек экен да. Ошону изилдеп, кайра эле ошо бала кездеги ошол кезде кандай эле деген сыяктуу суроону бергенде эле бизде жооп уже өзү эле чыгып калат экен да. Биз ошону аныктап билгенде эле анан демек үйдүн какой-то бир жери чачылып калса, это не значит, что я не уверенная, или там это не значит, что мен башка үйдө жүргөнүмдөй сезбешим керек экен деген сыяктуу бир подсознательный диалог болуш керек экен да биздечи. Ошондо анан бир кандай десем, сатуу дагы мыкты жүрүп баштайт экен да, мындайча айтканда. Өзүңөр көргөндөй, баягы сатуу деген башка,
бирок ошонун аркасында таптакыр эле какой то бир башка бир нерсе жатканын түшүнсөңөр болот экен да.